Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Токмок шаарынын Сак-Завод айылындагы медициналык пункт жана милициянын пунктун оңдоого бир топ каражат бөлүнсө дагы абалы жан кейтирлик. Видео менен бөлүшкөн көрүүчүбүздүн айтымында суу чыкпай калгандыктан аталган жерлер жабылып жатат. Бирок жергиликтүү жашоочуларга бул терс гана таасирин тийгизүүдө. Мына бул биздин медпункт. Ремонт болгондон кийинкиси. Буга өкмөт тарабынан мэриядан 1,5 миллион сом, республикадан 80-90 миң сом салынып, өрттөлгөндөн кийин ремонттолгон. Муну азыр эми жаап салабыз деп атышат. Суу жок назабана. Азыр эле алдымдан апалар чыкты, укол ала албай атабыз. Венага эч ким сайбайт экен, ылдый барып келгенге шартым жок деп. Бул медпункт, больница жагы, милиция жагы 500 миллион акча коротулуп жасалган милициянын кебетеси. Мэрияга да канча жолу кайрылдык. Бир гана суунун жоктугунун азабынан бияк жабылып атат. Жабылып тургандагы кебетеси. Эмне деген акча салып ремонт болгондон кийинкинин кебетеси. Талкалап, бүлдүрүп, иши бекитип койшканбы? Мынакей. Бир комнатасы эле аман соо турат. Калганын талкалап салышты. Эми медпунктту жаба турган болсо, аны дагы талкалап жок кылышат. Бул жерде жашаган адамдарга кыйын боло турган болду. Врач жок, врач болбосо да укол сайып берип турган медсестрабыз бар эле, ал да жок. Укол сайганга уруксат беришпей, суу жок назабына суу киргизип беребиз деп коюп, жок. Эми ошо бир суунун азабынан медпункт жабылып, элге кыйын болгон. Мына биякта бир ата келатат, ошо окшогон аталар. Шахсара. Малды ошуп келатасыз. Токтоңуз. Бир жака жиберейин деп тартып атам. Азыр эле зарылап ачыкты астыман укол сайдыран киши жок деп тайгалакта аран келатыптыр. 500 миң деп укканбыз. 500 миң, 1,5 миллион сом салынып ремонт кылынган. Азыр бир суу водопроводдун азабынан эми полный жабылган да бул, 3 жабылган. Үстүнө 80-90 миң республика партиясы жаап берген. Жок, 170 уккам. Жок, 80 миң мен иштегем да ошондо. Оңой. Бияктын иштеп турган сизге керек беле? Анчам чукол алган. Сыйган бактыбыз кылчып бакырайын. Өзүм машинем жок болгондон кийин. Бияка мен жешке министерствого жеш. Бир эле суунун азабынан жапканда биякта Шоконбай аке. Билбейди мен. Суу жок деп эле жапканда санэпидстанцияга туура келбейт деп. Эми суу киргизип берсе болот эле да. Ушул жерде эмне деген эл бар? 15 метр. Жок, өзүнүн суусун казып туруп киргизип оңдоп труба салып киргизип берсе болот эле да. Уяттар жок. Ылдый барып келгенге же маршрутканын шарты жок. Сапыр менен зарабат, бияка таяр талкалап атат. Şu uyatıyor, elde uyatıyor. Bunu ministerstvo sasıyor, Батралиевка alıyor. Ay bak, uyatıyor. Батралиевка. Ne bu? Мына азыркы акыбал эми жарымынын. Жакшынакай медпунктубуз, фармацевт, врач, аптека эжебиз бар эле алдагы. Аны да кетирип жок кылышты. Азыр эми бир медсестра бар эле, ал кандай бир шартта болсо деп элге кичине жардам кылып, кол сайып берип аткан болчу. Ал эми шарт суунун жоктугуна байланыштуу аны да жок кылды. Эми суук деп биякты жапкан жатышат. Мына биздин медпункттун иши жасалгасы. Жакшынакай эле медпункт. Мындай жасалганга чейин эле мындан каты суукта деле отуруп иштешкен. Азыр жок. Жабабыз деп жатышат. Кар картандарга убал болгудай.
Кандайсың? Иште аласың, кайра келдиңби? Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы болуп калды. Жакшы Соккори. болуп эле кайра эле келдим да кой. Бардык эле шарттары бар өңдүү, суунун эле жоктугуна байланыштуу. Жабабыз деп шылтоо кылып атышат. Кезектеги сүрөттөр көрүүчүбүздөн келип түшкөн. Анын айтымына караганда Алма Ата жана Уркуя Салиева көчөлөрүндө жайында түтүктөрдү алмаштыруу иштери жүргүзүлгөн. Андан соң Алма Ата көчөсүндөгү дүкөндүн аркасында түтүктөр калып калган. Көрүүчүбүз алардын жашоочуларга тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтат. Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айыл аймагынын 40 жаштагы тургуну Гүлмира Жолчуева тубаса майыптык менен төрөлгөн 3 баласын багып келет. Гүлмира Жолчуеванын айтымында 3 уулунун экөөсүн учурда жаш баладай кароого туура келет. Ал психоневрологиялык диспансерге балдарыңды тапшыр деген сунуштардан баш тартып, майып балдарын өзү багып келе жатканын жана жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай жардам көрсөтүлбөгөндүгүн айтат. Гүлмира Жолчуева жолдош экөөнүн турмуш куруп бирге түтүн булаткандарына 20 жылдан ашты. Ал ортодо түгөйлөр 4 балалуу болушкан. Алардын тунар эстеси чарчап калган 3 уулу тубаса майып болуп төрөлүшкөн. Бул абал энени түйшүккө түртсө дагы ал балдары үчүн бардык кыйынчылыкка кайыл болуп жашап келет. Экинчи уулу 18 жаштагы Расул өзүнүн кийинки бир туугандарына каралашып жардам берет. Үчүнчү уулу Сыймык 15, ал эми кичүү уулу Кутман 7 жашта. Экөө тең 1 жаштан өткөнгө чейин башка балдардай эле төрөлгөн. Андан кийин эле дени табы көтөрүлүп, тарамаштары тартылып чоңойбой калышкан. Балдарынын түйшүгүнө кайыл болгон эне балдарын кароодон кыйналбайт. Аны балдарына керектүү болгон манежден жана ылайыкташкан майып арабанын күнүмдүк жашоосуна керектүү болгон буюмдардын жоктугу түйшүккө салат. Анткени күндүзү 2 уулун тең манежге салып, үй жумуштарын бүтүрүп алуу аракетин көрөт. Уулдарына пайдаланып келген манеждин эскилиги жеткен. Ал эми жаңылоого каражат жетпей жана базарда мындай чоң манеж табылбай жаткандыгын айтат. 3 майып баланын түйшүгүн тарткан эне өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлбөгөндүгүн айтат. Ага материалдык колдоолор деле болбойт. Болгону 3 баласынын ар бирине 3000 сомдон социалдык пенсия гана берилет. Мамлекеттен андан башка колдоо жок. Ал каражат дары-дармегинен, тамак аштарынан ашпайт. Бул үй бүлөнүн тагдырын билип уккан кайрымдуу адамдардан мындан 2 жыл мурда колдоо болгон. Катарынан төрөлгөн уулдарынын абалынан кийин Гүлмира кайрадан көз жаруудан да коркуп, балдарынын катарын көбөйткүсү келген эмес. Үйдөгү жана сырттагы жумуштарды жасоого 18 жаштагы Расул жардам берет. Бул уулунун билимдүү болуусун каалаган апа баласы мектепке үйрөнгүчү кошо сабакка катышып жүргөн. Мектепте 11-класска чейин окуган. Азыр үй жумуштары менен алек болуп, ата-энесине жардам берип келет. Карап турасыңбы? Карап турам. Карап тура берме. Эмне кылып? Чай бар экен, эмне кылып балдарыма чай берип коеюн, кардашты. Ке, тур балам. Чайдан Сыймык, каны болуп тур балам. Алдын качкандыр, а? Мен мыногу Сыймыктан баштайын. Мына балам 1 жашыда оорудган да, 1 жашыда. Ысыма чыккан. Ысымадан анан судуруп кырчаткан талмап калды. Сразу Сузакка барганбыз. Сузакка реанимацияга сразу кабыл алганда, реанимацияда жаттык, дескеде жаттык. Ошондо нервтен деди. Анан диагнозу ушу секин бандай өспөй да калды, баспай да калды. Анан ошондон диагноз койгондо ДСП деп. Себеп дегенде багы өкмөттөн неме кылат го, пул беришет го, соцпенсия дейт го. Ошондон диагноз койгондо 2 жаштан комиссияга барып эме кылганбыз, ошондон диагноз койгон. ДСП деп. Нервтен депчи. Мына балам ушундай болду да. Канча жашка чейин? Бул балам деле 1 жаш. Боюмда болгон деле өзү нормально эле. Женскийге барганда жакшы эле деп айтат. Төрөгөнүмдө 3 керен ашык төрөйм балдардычы. Ошондо эле айтса лечение алат эдем, бирок ошо маалда элечи.
Бирок ошондо эми эле жакшы дешет да. Төрөгөндөн кийин 1 жылдан кийин ушундай боло берет. Балким доктурлар билбейби, билбейм эмнеге мындай. Көбүнчө бизде болот, өнөсөр көп болот. Көп болот турмушта, көп, өтө көп. Уногу чыдаш керек экен да балдар депчи. Балдар деп анан күнүмүш өтөт балдар менен. Анан көбүнчө ошо балдардын көбүнчө ооруйт. Судурук болот. Судурук болгондо багындай аз-маз кичине болот. Дары менен жашайт балдардын кыскасычы. Баш ооруга дары берем, судурукка дары берем. Ушундай эле күнүмүш өтөт. Кир жууш, бала караш. Күйөөмдү канча эле мунуга жардамчы. Бирок экөө тең болуп калат. Экөөм тутуп калганда аяка же бияка карабай калам. Ошондой болсо аракет кылам да. Аракет кылам. Эме кылбастан. Балдарым ушундай акыбалда болсам карайм да. Шуну канча чыккан балдар? Мына балам 15-ке чыкты сентябрда. Мына балам ноябрда 7-ге чыкты. Былтыр эме балдар үйүнө берели дедик эле. Эмне бериңиз келбеди ба? Эне болгон үчүн ошону айтып. Ооба, ошо үйрөнүп калганмын, карайм да. Буларды неме кылсам өзүм деле эмеп кетем дейм. Үйрөнүп калган адам не болот экен да. Айылдарга барганда эми эки жакка кантип барасыз? Айылга барам, кээде. Мындай постоянно эмес, ошо өзүм мунагы күйөөм мына балам карап турат. Барып келем 3-4 саатка. Анан артыгына өзүм чыдабай калам. Кээде өзүм тезирээк келем деп умтулуп турам буларгачы. Анан эже эмне кем каржыңыз, манеж, памперс, дары-дармегиңиз, стиральныйыңыз жок экен ошолорду. Стиральный машинам тындырбайм да. Сынып кетти. Манежим мына 98-жылы алганбыз. Балдарымачы. Ошо турганга, басканга депчи. Манежим уже мындай акыбалда калды. Ушу манеж эле болсо болду. Жазында алып чыкканда кыйналам. Эң кыйынчылыгычы. Жазында көбүнчө кыйналам. Алып чыга албайм эшикечи. Коляска багындай чоң коляска дешкен багында чоң адамдар отурат го. Мына булам отура албайт. Беребиз деген мына койгом. Мында болуп турат да. Беркинде коляска болот го. Мындай сүздүрөй турган кичинерээк. Ошондон алам доптам, ошондон койчу. Алып чыкканга. Кадым ошо ишей. Мына отунгага көмү печага жаңамын. Тааныга отуга макага сондай. Коё. Анан ноём ба отсаатам. Энеме жаман берем. Медесим. Как сидете анысына. Анан се өчкаса энсу атес. Ошонан күннөн мота. Анан жожу таккангамда. Аңзардан ойын
Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.